Рамазан айы эмне үчүн ыйык? Жакшы суроо болот да булчу. Ыйыктыгынын бир эле себеби бар. Рамазан айында Куран түшүрүлгөн ай болгондугу үчүн. Кадыр түн эмне үчүн 1000 айдан артык? Куран түшүрүлгөн түн болгондугу үчүн. Анда Рамазан айында ким соонуна ыйман келтирип ишенип, Аллах Тааланын соонуна үмүт кылып, ким Рамазан айында ораза кармаса, ал кечирилет дегенде сөз бар да. Эмне үчүн кечирилет десе, биздин устазыбыз сөз айтат да. Куран түшүрүлгөн ай болгондугу үчүн Курандын урматына кечирилебиз дейт. То есть биз ораза кармагандыгыбыз үчүн эмес дегенде маани болуп калат да. Демек биз Куран айы болгондугу үчүн, Куран түшүрүлгөн ыйык ай болгондугу үчүн Аллах Таала оразаны фарз кылган, кечирилишинин себеби Курандын урматына. Бул жерден дагы сөздөр сөйлөшүп коелу. Жер бетинде кай жерде ыйыктык тууралуу сөз болсо, сөзсүз түрдө Аллах Тааланын калами Куран менен байланыш болгондугунан. Макка менен Мадина эмне үчүн ыйык? Куран түшүрүлгөн шаар болгондугу үчүн. Пайгамбар алейхиссалам 124 миң пайгамбардан эмне үчүн артыгыраак? Куран пайгамбарыбызга түшкөндүгү үчүн. Саллаллаху алейхи ва саллям. Демек Аллах Таала пайгамбар салламды Куранды вахий кылып өзүнө мухатап кабыл алгандыгы үчүн. Пайгамбар саллам бардык пайгамбарлардын эсинде имам. Алдында имамы, буну Мираж эмесинде Кудуста, Масжидил Кудуста имам болгондугу көрүнөт. Бул да ошол урматы неден? Куран түшүрүлгөндүгү үчүн. Саллаллаху алейхи ва саллям. Эми урматтуу бир туугандар, демек бул Рамазан айындагы оразодон, ачкачылыктан дагы бир маани чыгат. Куранды түшүнө турган бир абалга келүү.